Дагы бир жолу эскертип коеюн. Бардык мыйзам долбоору биринчи ирет кыргыз тилинде, мамлекеттик тилде жазылууга тийиш. Андан кийин расмий тилге которулат. Менде бир нече маселе бар эле. Бирөөсү Кыргызстанда көрүүсү начар жана көрбөгөн балдар үчүн адистештирилген 2 гана мектеп интернет бар да, интернат. Бирөөсү Бишкекте, экинчиси Ошто. Алмаз Ахмжанович, ошо Бишкектин мекемесинде жалпысынан 220 бала билим алат, 100 региондордон келишет, 120 бала бишкектиктер да. Ошондо азыркы учурда бул мектепти Воронцовкага көчүрөбүз деп аябай чоң талкуу болуп жатыптыр. Анын ичинде коллективи дагы, ошол окуп жаткан балдардын ата-энеси да кайрылып жатышат да. Эми биз көрбөгөн балдардын ата-энеси катары билесиздер, маршрутторду годами жылдап атайы ошол балдар деген ошол жерге жеткен үйрөнгөндөн кийин эми бизди тияка көчүргөн аябай алыс болуп атат дейт. Региондогулар да келип бизге аябай кыйын болуп атат дейт. Көрбөгөн балдарга аябай кыйын болуп атат деп ушуну аянттарын, анан жүрүү маршруттарын атайы таякча менен үйрөтөбүз дейт. Анан мектептин алыс аймакка көчүрүлүшү балдардын күнүмдүк жүрүшүнөн алыс, ыңгайсыз жана кошумча тоскоолдуктарды жаратуу мүмкүн деген кооптонуулар көп болуп атат. Ушуну мамлекеттин жетекчилерине, анан өкмөт башчыбызга жеткирип коюңуздарчы. Бул туура эмес болуп атат да. Көчүрбөй эле ошол жерден тынч ызылдатпай калтырып коюңуздар, сураныч. Андан тышкары мага кайрылган 2025 жылдын 1-сентябрынан баштап кыргыз жарандарын Казакстанга кирүү боюнча жаңы эрежелер күчүнө кирди дешти. Эгер кыргыз жаран Казакстанда ар бир 180 күндүн ичинде 90 күн уруксат берилген мөөнөттөн ашык жүрүп калса, кийинки жолу өлкөгө кирүүгө чектөө коюлат да. 2025 жылдын 1-декабрынан тартып Кыргызстанга кирип жаткан Казакстан жарандарына ошондой эле эрежелер колдонула баштаганы белгилүү болду. Ошол эле учурда киргизилген өзгөртүүлөр жөнүндө жарандар жетиштүү деңгээлде кабардар болбой калган. Мисалы, мага Курманбек кызы Алина айым кайрылып, өзү деген кыргыз, бирок Казакстандын жараны, Бишкекте мугалим болуп иштейт, кыргыздын жигитине жаранына турмушка чыккан, 2 балалуу. Эми дейт, ата-энеме Алматага барып, эми ал жактан кайра Кыргызстанга кире албай жатам дейт. Ошондо жумуштан да кет деп атышат дейт, кыйнап атышат мектепте иштеп жаткан айымды. Ушундай нерселерди бир эки мамлекеттин ортосунда ынтымакты ыдыратпай, анан биздин өзгөчө ушул биздин пограничтерге да айтып коет элем да, тышкы иштер министринин да өкүлдөрүнө мен түшүнүп атам, бул аргасыз кадам болуп атат. Анткени биринчи Казакстан киргизип, биздики зеркально биз киргизип атабыз, анын баарын кабар алдым. Бирок жөнөкөй жарандарга чыгып баратканда алдын ала ушул түшүндүрмө иштер айтылыш керек. Чыккандан кийин чыгып атканда эч ким унчукпайт дейт, анан кирип жатканда биз ушинтип кирбей калып атабыз дейт. Ошондой бул 10 адам жөнүндө эмес, жүздөгөн жарандарыбыз жөнүндө сөз болуп атат. Ушуга көңүл буруп коюңуздар деп аябай суранат элем. Рахмат. Өзүңүздөр билесиздер, Бишкек шаарындагы Сверлов району чындыгында көптөгөн мындай бир бюджеттик салымдарга муктаж. Атап ар бирине кезек менен келебиз. Бирок мен биринчи кезекте ар бир конуш боюнча өзүнчө токтолоюн деп турам. Ишимди ушул алгач Акжар конушунан баштайын деп атам. Билесиздер, бүгүнкү күндө Акжар конушунда 15 миңге жакын Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болгом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо 10 000 доллар акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы.
Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч. Жашоочу бар. Жанында Нуркожо, Адилет деген 2 конуш бар. Жалпысынан 3000ге жакын мектеп окуучусу бүгүн Бишкектин башка аймактарындагы мектептерге барып атат да. Сөз төркүнү мектеп жөнүндө болуп атат. Алмаз Акунжанович, 15 000 калк жашаган жерде бүгүн бир да мектеп жок. Салыштырып карап көрөлү. Кыргызстандын наркы башында жашаган Чоңолай деген райондо жалпы жолунан 15 000ге жакын адам жашап атат азыр. Ал жерде канча мектеп бар? Ал Кыргызстандагы эң алыска райондордун бири. Бирок ушул Бишкектин так калаабыздын жанында турган Акжар конушунда бир мектеп бүгүнкү күнгө чейин курулган эмес да. Башка социалдык объектилерди айтпай эле коеюн. ФАП, жол, жана башкалар. Азыр эң биринчи кезекте мектеп маселеси курулуш керек ал жака. Мен жакында көчмө жыйын өткөздүм. Ошол жерге депутаттык суроо талап менен телефонограмма жибердим. Бишкек шаарынын биринчи мэрдин орун басары Конушбековичке жана Сверлов районунун акимине. Тилекке каршы экөө тең келген жок. Бул депутаттын жанагы ишмердүүлүгү жөнүндө мыйзамдарга, регламентке, бир катар мыйзамдарга карама каршы келген кадам деп баалайм. Бул боюнча дагы иш алып барабыз. Маселе эмнеде? Ошол жердеги мектеп бүгүнкү күндө жанагындай жеринден жергиликтүүлөр менен сүйлөштүк. Жер жок. Бирок мамлекеттик муктаждыкка жараша жер кодексине ылайык сатып алса болот ошол жерден. Жанагы шаар боюнча 20 мектеп курула турган боюнча ал дагы жанагындай кирген эмес быйыл. Ошол жерде аким мени каратып туруп алдап атат да, титулга кирди депчи. Титулга киргенге чейин титулдук талаптар бар атайын. Долбоор түзүлөт, ал экспертизага барат, сметалык баа түзүлөт, ал бюджеттик коргоо болот, андан кийин титул болот. Бишкек шаарынын бюджет кабыл алынды элек. Ошол эле кезде титулга кирди деп депутат алдап атат да. Анан эми титул эмес, долбоор бүгүнкү күндө титулга кириле экен. Алмаз Акунжанович, ушуну Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Алмаз Акунжанович, саламатсызбы? Алмаз Акунжанович, бул таластагы Төө Бурчак маселесин өткөндө ушул жерде Кыргыз Республикасынын 26-жылкы бюджети каралып атканда Төрөбаев Бакыт Эргешевке менен жолугуп ушул маселе боюнча сүйлөштүк элек. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары менен. Анан мен сунуштарын бергенмин. Бирок бүгүнкү күндө Алмаз Акунжанович, дыйкандар өтө оор акыбалга келип калды. Баа күндөн күнүгө дагы төмөндөп баратат. Эми дүйнөлүк рынокто баа болбой атат. Бул себеби ушул да, баанын көтөрүлбөй жатканы. Бирок эми бир сиздер тараптан, мамлекет тараптан бир дыйкандарга кол сунуш керек болуп атат. Азыркы баа менен сатып аткан учурда өзүн актабай калып атат да, Алмаз Акунжанович. Дыйкандарыбыз ушундай кыйналып атат, баягы эмне кыларын билбей, аргасыздан балдарын контрагын төлөй иштейт, көмүр алыш керек экен, тирчилик оокат алыш үчүн баягы өзүн актабаган баага сатып оокатын кылып атат, бирок мээнеттери күйүп кетип атат да. Эми албетте бул дүйнөлүк баа болбой жатат ошондуктан, бирок ошого карабай мамлекет бүгүнкү күндө бир действие кылыш керек болуп атат, кол сунуш керек болуп атат, Алмаз Акунжанович. Мына 80% дыйкандарыбыз, 70% дыйкандарыбыз ушул таласта Төө Бурчак менен жылына 80 миллион долларлык инвестиция тартып келет. Сырттан 80 миллион доллар киргизет, Алмаз Акунжанович. Бул чисто инвестиция да, дыйкандардын эмгеги менен сырттан Төө Бурчак сатылып сырттан ушунча акча кирип турат. Эми ошондо мамлекет баалап туруп, бир кол сунуш керек болуп атат да. Бул чоң орчундуу маселе. Биз кече эли менен жолукканда түздөн түз ушул маселени айтты. Аксакаллары да, жаштары да, апаларыбыз да, карындаштарыбыз да ушул маселени айтты, Алмаз Акунжанович. Мамлекетте жакшы иштер болуп атат, көрүп атат, сүйүнүп атабыз дейт. Бирок биздин оокат ушул. Бир облустун 80% эли дыйканы ушу менен оокат кылат.
ушуга жардам бергиле деп сиздерге ушундай сунуштарды берди. Ушуну тез арада өкмөттүк бир чогулушта жыйында муну кезексиз карап бериңиздер. Анан Алмаз Акымжанович, бул ошо Айтматов районунда стадион бар, центрде, Кызыладырда. Чоң футболдук стадион бар, ошонун оңдоо иштери боюнча 2023 жылы башталган. Анан кийин былтыр кайрадан Кыргызстандын футбол союзунун катын негизинде проект токтотулуп, стандартка кылабыз деген негизде токтотулуп калганда, бирок токтотулуп турат. Эми бүгүн баштаса каражат суммасы дагы өзгөрөт. Ошон бир контролдоп берсеңиз, тезирээк элдин суранычы бир район 15.1 талапкер үгүттөө материалдарында өзүнүн кайсы болбосун курагындагы жеке сүрөттөрүн жана видеолорун пайдаланууга укуктуу. Түшүнүктүү, бирок бул жердеги кайсы болбосун деген мааниси болбой атат да. Кайсыл убактагы же болбосо кайсыл курагындагы же жашындагы сүрөтү болсо окшошот да. А бул жерде сиздики кайсы болбосун дейт. Сравнительный таблицада жүрөт да. Бул жерде мааниси түшүнүксүз болуп калып атат. Дастан Далабаевич. Дастан Арпчизбекович, бул жерде котормочулар карап койсо жакшы болот эле, себеби орусча тура эле жазылган. Мен азыр кыргызчасын айтып Турат, жок. Мааниси Сөзүңүз тура эле, менимче анын редакциялык негизинде ондоп койсо болот да. 3-чү окууда как раз бизде жол берет. Рахмат, ошо жол берет. 3-чү окууда ушуну айтып калайын дедим. Макул, тура. Рахмат, башка жок. Рахмат, Дастан Арсбекович, туура айтасыз. Редакциялык каталардын баары 3-чү окууда оңдолгон негиз бар. Уну эске алуу менен, урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору бул конституциялык мыйзам. Андыктан 61 добуш менен өтөт. Көңүл буруп добуш бериңиздер. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун 3-чү окууда добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 76, каршы жок, баары 76, катталды 83. Аталган мыйзам долбоору 3-чү окууда кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, урматтуу аппарат. Мына азыр бир маселе чыгып атат бул жерде. Биз талап койгонбуз. Бардык мыйзам долбоорлоруна талап бирдей. Мыйзам долбоору биринчи кезекте мамлекеттик тилде кыргызча жазылыш керек. Андан кийин расмий тилге которулуш керек. Ушуну эске алып койгула. Ошон үчүн котормодо ката кетип атат деп атат. Биринчи, ошол талап бардык мыйзам долбоорлоруна тийиштүү. Дагы бир жолу эскертип коеюн. Бардык мыйзам долбоору биринчи ирет кыргыз тилинде, мамлекеттик тилде жазылууга тийиш. Андан кийин расмий тилге которулат. Талиева Атажурт топтон сиз эми аргументтериңизди айтып атасыз. Албетте министрдин орун басары катары ушул өкмөттүн Кабминдин саясатын жүргүзүүдө мүмкүн жүрөгүңүз менен каалабай атасыз. Аргасыздан ушул чыгып коргоп атасыз да. Мен билем кайсы кызмат акы төлөөчү, кайсы кызмат акы төлөбөйчү. Муну окутпай эле коюңуз. Эми бул жерде депутаттар баарыбыз билебиз. Бул мыйзам элдин чөнтөгүнөн пайда көрүүчү мыйзам болуп калат. Мамлекетти жаман көрсөтпөгүлө, перспективасы жакшы болбойт. Бул стандарттар бар. Стандарттарга тийбегилечи. Эми айта берсе абдан сөз көп. Бул мыйзам абдан чаташкан, чийки, токтомдоруңарга каршы келе турган, өзүңөрдүн чыгарган токтомдо турат, 637-чи токтомдогу бүт баары турат. Бул жерде силер резервти кылабыз, фонд жасайбыз дебей эле койгула. Биринчи, ар бир мыйзам элдин пайдасы үчүн иштеш керек. Элге кызмат кыла турган мыйзам болуш керек. Элдин чөнтөгүнө кол сала турган мыйзамды кабыл алып бербешибиз керек, депутаттар. Ошон үчүн бул мыйзамды артка кайтарып алсын. Мен ушуну сунуш кылат элем өкмөткө. Өзүңүздөр сунуш бериңиздер. Бул мыйзам болбойт, туура келбейт.